Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Ош шаарында тамада болуп иштеген 28 жаштагы киши бычакталып, ооруканада көз жумду. Бишкекте тез тамактануучу 11 жай жана 2 кафе жабылды. Интернет аркылуу аялдын 540 000 сомун алдап кеткен шектүү кармалды. Министрдин тынчсыздануусу медицина тармагын 3 жылдан кийин кризистик жагдай күтүүдөбү? Мына ушундай кабарларга алдыда кененирээк токтолобуз. Ош шаарында тамада болуп иштеген 28 жаштагы киши бычакталып, ооруканада көз жумду. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, кылмыш Чапалак айылында 16 июнда болгон. Укук коргоо органдарындагы булактардын айтымында экөөнүн ортосунда пикир келишпестик жаралып, шектүү жабырлануучуну акыретке сайып жиберген. Кылмышка шектелип 33 жаштагы айылдашы кармалды. Бишкекте тез тамактануучу 11 жай жана 2 кафе жабылды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык 3 июнда тамактануучу жайлар күтүүсүз текшерилген. Тамактануучу жайлардын ичи кир кызматкерлердин санитардык китепчелери жок болуп чыккан. Мындан улам 15 июнда аларды санитардык нормаларды аткарганга чейин жабуу чечими кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Жетөгүздүн Чым-Там жайлоосунда белгисиз жырткыч 332 койду кырган. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 11 июнга караган түнү болгон. Жырткычтын кол салуусунан 30дай кой аргандай жараат алып өлгөн, калганы бирин-бирин тебелеп, баш аягы 332 баш кой кырылган. Малдын баары санитардык талаптарга ылайык жок кылынды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Илбирс кол салганы такталбагандыктан мындай божомолдор туура эместиги белгиленди. Жергиликтүү бийлик малчылардын арасында коопсуздук жана алдын алуу иштери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айткан. Интернет аркылуу аялдын 540 000 сомун алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, 26 майда милицияга жаран ири суммада акча алдатканын айтып, арыз жазган. Жабырлануучунун айтымында 15-17 май аралыгында белгисиз адамдар анын ишенимине кирип, жалпысынан 540 000 сом акчасын алып алышкан. Каражат өлкө аймагындагы банктардын карталарына которулган деп айтылат маалыматта. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары 24 жаштагы киши кармалган. Милиция анын башка ушул сыяктуу иштерге дагы тиешеси болушу мүмкүн экенин божомолдоп жатат. Кыргызстанда $100дөн ашуун долларлуу миллионер активтерин легалдаштырды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров керамикалык плитка чыгаруучу заводдун ачылышында билдирди. Анын айтымында заводдун курулушуна анын ээси $15 миллион инвестиция салган. Мындай жагдай өлкөнүн ички рыногунун инвестициялык жагымдуулугу артып жатканын көрсөтөт. Бул чет өлкөгө чыгып кеткен активтердин кайтып жатканынын белгиси. 2 жыл мурда кабыл алынган жарандардын активтерин ыктыярдуу мыйзамдаштыруу жана мунапыс берүү тууралуу мыйзамдын иштеп жатканын көрсөтөт, деди Жапаров. Президент бул демилге аркылуу $100дөн ашуун долларлык миллионерлер өз активтерин мыйзамдаштырып, бири завод курса, башкасы IT-хаб, кирпич чыгаруучу ишканаларды ачууда. 30 жыл бою саясат менен эле алектендик, эми иш кылуучу убакыт келди, деди өлкө башчысы. Президент Садыр Жапаров Астана шаарында өтүп жаткан Борбор-Азия Кытай саммитинин алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров Кыргызстан Кытай менен болгон мамилелерге өзгөчө маани берерин айтып, коңшу өлкө негизги инвестициялык өнөктөш экенин белгиледи. Ал эми Си Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууга жана элдин бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган бардык аракеттерин жогору баалай турганын айтты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу АКШ элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Кейт Коллинзге жолугушту. Бул тууралуу башкы дипломатиялык мекеменин басма сөз кызматы 17-июнда билдиргендей, тараптар АКШнын миграциялык саясатындагы акыркы өзгөртүүлөргө жана кыргыз жарандарына ыктымал таасирине өзгөчө көңүл бурушту. Жолугушуунун жыйынтыгында консулдук жана миграциялык чектөөлөргө кызматташууну мындан ары да бекемдөө максатында үзгүлтүксүз байланышта болуу тууралуу макулдашууга жетишилди. Министрлик Кыргызстандын жарандарына АКШнын миграциялык мыйзамдарын так сактоо зарылдыгын дагы бир жолу эскертет. Аталган өлкөдө жүрүүнүн белгиленген мөөнөттөрүн бузуу, анын ичинде визанын жарактуулук мөөнөтүн өткөрүп жиберүү, камоого депортация кылууга жана АКШга кайра кирүүгө туруктуу тыюу салууга алып келиши мүмкүн деп жазылган маалыматта. Бул жолугушуу АКШ 36 мамлекеттин катарында Кыргызстандын жарандарына да өз аймагына кирүүгө тыюу салышы мүмкүн экени тууралуу маалымат жарыялангандан кийин орун алды. Тышкы иштер министрлиги АКШтан бул боюнча расмий билдирүү ала электигин белгилеп, бул тизменин кантип түзүлгөнү Кыргызстан үчүн түшүнүксүз болуп жатканын 16-июнда билдирген. Бул маселени талкуулоо үчүн АКШ элчилигинин консулун чакырганын тактаган. Миграциялык чектөөлөр тууралуу Вашингтон Пост гезити 15-июнда Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментиндеги кызматтык катка шилтеме кылып билдирген. Ага 36 өлкө, анын ичинде Кыргызстан, Египет, Джибути, Камерун, Нигерия, Сирия, Танзания жана башка Африка, Кариб аймагынын жана Тынч океан бассейниндеги өлкөлөр кирген. Ишембиде тизмеге кирген өлкөлөр менен иштеген дипломаттарга мамлекеттик катчы Марко Рубионун колу коюлган кызматтык кат тапшырылган. Анда бул өлкөлөрдө Вашингтондун жаңы талаптарын аткарууга 60 күн убакыт берилери жазылган. Мамлекеттик департамент шилтеме кылып жаткан бузуулардын ичинде мөөнөт өтүп кеткен визалардын көптүгү, документ берүүчү органдардын жоктугу жана башка маселелер көрсөтүлгөн. Кыргызстанда чыгарылган керамикалык плиткалар жана керамогранит ИАИП өлкөлөрүнө экспорттолот. Бул тууралуу Россия Кыргызстан өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков билдирди. Чүй облусунда курулган заводко $40 миллион инвестиция салынды. Ишкана жылына 3 миллион чарчы метр продукция чыгарууга жөндөмдүү. Бул өндүрүш ички рынокты керектөөнү 50% жабууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми чыгарылган продукциянын 65% ИАИП өлкөлөрүнө экспорттолот, деди фонддун төрагасы. Аталган фонд заводдун курулушуна $25 миллион бөлгөн. Кечээ ишкананын ачылышына өлкө башчысы катышкан. Медицина тармагы кадр жетишсиздигинен улам алдыдагы 3-5 жылда оор кризиске кептелиши мүмкүн. Мындай тынчсыздануусун саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев билдирди. Ал учурда өлкө боюнча 30-40% медицина кызматкерлери жетишсиз экенин айтып, айлык маяна себеп болуп жатканын белгилеген. Ушул тапта дарыгерлердин орточо айлыгы 22-23 миң сомду гана түзөт. Медицина тармагынын алдыдагы 3-5 жылда кадрдык кризиске туш болуу коркунучу бар. Саламаттык сактоо министри мындай тынчсыздануусун билдирип, азыртан алдын алуу керектигин айтууда. Ага айлык маянанын аздыгы да негизги себеп. Ушул тапта тармакта 30-40% кадр жетишсиз. Ага байланыштуу аймактарга кадр тартуу аракети жүргөнү менен маселе жөнгө салынбай жатканын билдирди. Бирок ошо министрдин туура эле белгилеп атат, эгерде биз медицина кызматкерлеринин, анын ичинде дарыгерлердин айлыгын тийиштүү деңгээлде көбөйтпөсөк, акыркы учурларда мындай айлык издеп, жеке менчик клиникаларга кетип, чет өлкөлөргө кеткен жаш дарыгерлердин саны көбөйүүдө. Мамлекеттик ооруканаларда талап күчөп атат, коррупция менен күрөш мамлекеттик деңгээлде талап болуп атат. Ошонун негизинде дагы мындай айлыктын аздыгынан жеке менчик клиникаларга же болбосо чет өлкөлөргө кетип атышат. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында Нурсултан Аманалиев 9 жылдан бери эмгектенет. Ал нейрохирургия бөлүмүндө оор операцияларды жасап, тажрыйбалуу дарыгерлердин бири. Мында жумуш оор болгону менен айлыктын суммасы көңүл жылытарлык эмес экенин айтат. Ал 9 жылда маянасына аз-аздан кошулуп олтуруп, бүгүнкү күндө 17 миң сом гана колуна алат. Көп учурда баягы государственный ооруканаларда айлык маянанын жетишсиздигинен дейбизби, алып атабыз, аздыгына байланыштуу көп учурларда кеткендерди байкалат. Анан частный дейбизби, ооруканалардан көп сунуш түшүп калат. Мындай бизде деген медтехникалык оборудованиялар бар, ал бар, бул бар, мындай условиябыз бар деген багытта.
келип иштесеңиздер болот, айлык маянаңыздар көтөрүңкү деген случайлар болуп калат. Но баягы патриотизм бардык нерде биринчи орунда турат го. Ошон үчүн өзүбүздүн ооруканадан кетпей жардам берип ушул эмгектенсек деген үмүттөбүз. Кадр тартыштыгы түштүктөгү эң чоң оорукана болгон Ош облустар аралык бириккен клиникасында да бар. Мында жалпы 400дөн ашуун дарыгер эмгектенет. Анда халатчандар колуна орто эсеп менен 20-25 миң сом гана айлык акы алат. Ал себептүү көпчүлүгү жеке клиникаларды тандап иштөөгө аргасыз болушат. Ооба, андай маселе бар. Жалпысынан биздин ооруканада негизи маселе өтө курч деп эсептебейм, бирок акыркы учурларда биздин оорукананын кээ бирки бөлүмдөрүндө да ушундай кадрдык жетишпестик, көйгөйлөр жаралууда. Негизинен биздин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы Кыргызстандын түштүк аймагындагы эң чоң медициналык мекемелердин бири болуп саналат. Бул жерде негизинен жаш дарыгерлер дагы көп, анткени биздин оорукана ошол тажрыйба алуучу бир чоң мектеп катары жаш кадрлар үчүн саналат да. Ошон үчүн бизде мындай өтө курч деп айта албайм, бирок ошол эле учурда ушул кабыл алуу бөлүмүндө, реанимацияда, кардиореанимацияда, ангионеврология бөлүмүндө, гематология бөлүмүндө ушундай кадр жетишпестиги байкалууда. Ошол эле учурда дагы мындай баса белгилеп кетким келет, төрөт стационарында дагы күзөттөгү дарыгерлер менен ушул көйгөй жаралууда. Шаарда жайгашкан чоң ооруканаларда кадр тартыштыгына айлык акынын аздыгын негиздешет. Ал эми аймактардагы дарыгерлердин айлыктары салыштырмалуу жогору, бирок райондорго көпчүлүк кадрлар баруудан карманышат. Дарыгер болуңуз болот. Кыскасы бизде Ош шаарында, Ош областында, Южный регионда бардык ооруканаларда биздикилер, биздин студенттер, бүтүрүүчүлөр барып иштесе болот. То есть айлык аз болсо, ал жак кантип жашап кетем деп ойлойт. Жаштар акыркы күндөрү өзүңүздөр жакшы билесиздер, шаарга качып калган кези да. Ошон үчүн айылга барган врачтардын адистиктерин саны аз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде жылына 800дөн ашуун кадр даярдалат. Алардын басымдуусу түштүктөгү ооруканалардагы бош орундарга жайгашат. Арасында Россия, Казакстан, Европа сыяктуу чет өлкөгө окуусун улантууга кетип иштеп калгандары да бар. Ординатураны чет өлкөдө өтө турган студенттер болот. Өз калоосу менен Россия Федерациясына, Казакстанга, чет өлкөгө чыгат. Ошол жакта чыгып, ошол жакта ординатура өтүп, буларга жагып калса, ошол жакта калып калат. Себеби ал жакта бизге караганда маяна көп төлөнөт. Ошол негизинен чет өлкөгө чыккан студенттердин саны көп десек болот да. Дарыгерлер үчүн кошумча айлык маяна, кошумча аманат төлөмдөр каралган. Жетисиз 4 багыттын адистерине кошумча 20 миң сомдон төлөп берүү акыркы 2-3 жыл мурда киргизилген. Бирок бул деле көйгөйдү чече алган эмес. Буга чейин жаңы жылдан кийин медиктердин маянасы 50%га көтөрүлөрү белгиленген. Алмагүл Эрке, Багызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Бишкектеги шаардык тез жардам клиникалык ооруканасынын базасында иштеп жаткан республикалык күйүк борбору жаңыланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кабарга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аталган мекемеге барып, анын материалдык техникалык базасын тез арада жаңылоо зарылдыгын белгилеген. Борбордогу жабдуулар түз айтканда революцияга чейинки, ал аябай эскирген, толугу менен алмаштырууга тийиш деген Касымалиев. Белгиленген көйгөйлөрдү ыкчам чечүү максатында өкмөт башчы саламаттык сактоо, финансы, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрликтерине имаратты капиталдык оңдоп, заманбап жабдууларды сатып алуу үчүн зарыл болгон финансылык экономикалык эсептөөлөрдү тез арада даярдап берүүнү тапшырган. Ошто мугалимдерге, мекеме ишканалардын кызматкерлерине мээнин, ойдун, сөздүн күчү аталышындагы психологиялык тренинг өткөрүлдү. Иш-чарада зордук зомбулуктун алдын алуу, агрессиялык абал, андан кантип чыгуу жолдору талкууланды. Катышуучуларга психолог Аскар Бакиров коомдогу психологиялык кесепеттердин алдын алуу жаатында талкууларды өткөрдү. Жыйынтыгында катышуучуларга жабыркоонун өнүгүшү жана кесепеттери, травмалык оорулардын динамикасы тууралуу маалыматтар берилди. Мындай психологиялык иш-чаралар буга чейин облустун райондорунда дагы өткөрүлүп келген. Бул бүгүнкү күндө психологиянын эмнеге керек дегенде, мына эми телефондун айынан көпчүлүк адамдар баягы деградированный деп коет, мындай агрессивный, импульсивныйлер көп болуп атат да. Ошуга менин основной тема мени кандай колдонуш керек, кандай эс алдырыш керек, кандай тамактандырыш керек.
ошол тарызды. Анан жашоодо мировоззрение деп коебуз, дальновидность же воображение, кыялдануу, элестетүү, эңсөө и ушул нерселер болуп атат да бул сабакта. Анан чындыгында адам таасир алса, өтө чоң өзгөрүүлөрдү пайда кылат. Бул жашоодо, көз карашында, аракетинде. Кара Суу районундагы эгин талааларында дыйкандарга өрттүн алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Учурдагы ысык аба ырайында өрт коркунучу жогору болгондуктан дыйкандар коопсуздук эрежелерин так сакташы керек. Быйыл аталган район боюнча 16.960 гектарга дан эгилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун алдын алуу максатында айдоо иштериндеги дыйкандарга атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыр биз турган аймак Кара Суу районунун Отсадыр айыл аймагына караштуу Курбан Кара участогу. Азыркы тапта Кара Суу районунун аймактарында эгиндер бышып, жыйноо иштери башталган. Күндүн ысыктыгына байланыштуу талаада өрт кооптуулугу жаралат. Кырсыктын алдын алуу үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги коопсуздук жагдайлар боюнча дыйкандарга түшүндүрүү иштерин баштады. 2025-жылдын жазгы айларында эгилген будайларыбыз да калса пышып, будай оруу сезону башталгандыгына байланыштуу биз Кара Суу өзгөчө Кырдаал бөлүмүнүн офицерлери жана Кара Суу администрациянын департаментинин кызматкерлери менен биргеликте Кара Сууга будай болуп жаткан комбайларга өрт коопсуздугун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жерде негизинен комбайларда алгачкы өрт өчүш шаймандары болуш керек. Булар шаймандары так болуш керек. Ал себеп тактап айтып өтсөк, алгачкы өрт өчүргүчтөр кашма, кум, суу болуш керек. Ошол жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Дыйкандар үчүн бир эле эгин эмес, андагы коопсуздук дагы маанилүү болушу керек. Мындагы эгин талаасында иштеп жаткан техникалардан да өрт чыгып кетүү коркунучу жогору. Учурда бул жерде 2 чоң комбайн иш алып барып жатат. Алар мындай түшүндүрүүлөрдөн кийин да өздөрүнүн жана элдин мээнетин абайлап, коопсуздукту сактаганга аракет кылаарын билдиришет. Булар келип алды бизден. Бизге азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда кооптуулук жаралган учурда 102-112 номерлерине байланышыбызды жана алдын алышыбыз керектигин билдиришти. Чындыгында биз өзүбүздө коопсуздукту сактаганга аракет кылабыз. Айрыкча тамекиден. Кокус эл бул четте тамеки тартып калышса, өтө кооптуу экендигин балдарга айтып да турабыз. Биз эслетебиз, чеккерлер чемедир пасип чек деп. Дыйкандарга өрт коопсуздугу жана техникалык коопсуздук боюнча жыл сайын түшүндүрүлүп келет. Ошого байланыштуу эгин талаасында кырсык катталган эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мындай аракеттери Ош облусунун аймактарында улантылат. Биз тараптан бул комбайнчыларга ар жылы иш алдында келип, өрт жана техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрмө иштерин дайыма жүргүзүп келебиз. Азырда өзүңүздөр көрдүңүздөр, билбегенин кошумчалап айттык. Комбайнчылар жакшы иштешип атат, таза урушуп атат. Ушул кыска мөөнөттө коромжусуз дыйкандарыбыз өстүргөн түшүмүн жыйнап алууга баардык күч аракетибизди жумшап атабыз. 2025 жылы Кара Суу районунда 16.960 гектарга дан эгиндери эгилген. Алардын алды бышып 30 адыр айыл өкмөтүндө жыйноо иштери башталды. Дан эгиндерин жыйноого район боюнча жалпы 42 дана комбайн болсо, алардын 15 данасы ишке толугу менен даяр. Ош облусунун аймагында 2025 жылдын 5 ай ичинде 139 өрт кырсыгы катталып, андан 3 адам каза тапкан. Ал эми келтирилген чыгым 30.417.974 сомду түзгөн. Айшагүл Элдияр кызы, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия айтил деген аталыштагы жасалма интеллект менен даярдалган платформасын түздү. 16 июнда бет ачары болуп, ага мамлекеттик катчы Марат Иманкулов жана улуттук комиссиянын жетекчилиги кызматкерлери катышты. Мындан тышкары кыргыз тилинде жүргүзүлгөн расмий иш кагаздардын санарип базасы да түзүлдү. Анда иш кагаздардын үлгүлөрү жайгашкан, жарандар өзүнө керектүүсүн тандап колдоно алышат. Мындан тышкары улуттук комиссиянын алдындагы Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси кыргыз тилин онлайн окутуу үчүн санариптик окутуу KG платформасын киргизген. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.